Татуу айым, саламатсызбы? Убакыт таап маектешүүгө келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Көп эле баягы саясатта, эксперттик чөйрөдө жүргөн замандаштарым менен маектешип жүрөм, бирок мен сизден биринчи жолу маек алганы турам. Алгач сөздү мен сиздин балалыгыңыздан баштагым келип турат, анткени сиз абдан мээнеткеч, тайманбас, анан бирок ошол эле учурда мындай жүрөгү ак эдил айым көрүнөсүз да. Кандай үй бүлөдө өстүңүз, кандай тарбия алдыңыз? Чоң рахмат чакырганыңызга. Мен Нокен районунун Бүргөндү деген айылында төрөлгөм. Бул айыл ошо кыргыз-өзбек чек арасына тиешелүү Маданият деген дагы базар бар. Өзү бизде негизи айылда бардык төрөлгөн балдар кичинекей жашынан эле арыктан суу ташып келчүбүз. Эмне дегенде бизде крандан аккан суу жок болчу, бүгүнкү күнгө чейин көп үйлөрдө жок. Анан экинчиден мөмө жемиштерди топтоп сезон менен ата энебиз, чоң ата чоң энелер сатышчы. Ошол үчүн аларга жардам берип, ошондуктан биз мындай коммерцияга, андан сырткары мээнетке жакын болуп чоңойгонбуз деп ойлойм. Менин атам 27 жылдан көбүрөөк мамлекетке иштеп келди. Көбүнчө Жалал Абад областы боюнча, Жалал Абад областтык администрациясында көп жыл иштеди. Апам болсо көп жыл бою, бир 17-18 жыл бою мугалим болуп иштеди. Көбүнчө ошо башталгыч класстарга сабак берип. Азыр менин ата энем экөө тең Россияда мигрант болуп иштешет. Эмне дегенде Канча жыл болду дейт? Акыркы 2 жылдан бери. Эмне дегенде биз Бишкекке көчүп келип, алга чейин Жалал Абад шаарына көчкөнбүз, мен кичүү кезимде. Анан азыр болсо деген ата энем Россияда. Эмне дегенде убакыт өтүп, мамлекеттик иште иштебей, андан кийин мындай чөйрөдө өзгөчө атам өзүнө мындай орун табыш кыйын болуп калды. Анан кийин ошонун негизинде Россияга барып, жөнөкөй иште иштеп, кандайдыр бир ошонун климаты жагабы, бирок бүгүнкү күндө ата энем ошо Россияда жумуш иште иштеп жүрүшөт да. Алардын жаш курагы канчада? Мисалы, мигрант болуп кетиш, мисалы, жаш курак өткөн сайын бир кандайдыр бир мүмкүн тобокелчилдиктерди жаратпайт бекен? Менин оюмча, менин ата энем ошо 50 жаштан өткөн, экөө тең. Мен эң чоң кызы болом. Мен ойлойм, эч бир эле үй бүлө жакшы жашоонун айынан кетпейт. Булга чейин бизде акыркы 10 жыл бою экономикалык абалыбыз үй бүлөдө мындай стабилдүүлүү болбой атты. Көбүнчө мен, апам экөөбүз көп иш чараларды кылып, мен дагы жеке ишкерлик кылып, көп мээнет кылып аттык. Бирок кийин ушундай чечимге келдик. Акыркы 2 жыл бою мен кичине бизнес тармактан алыстап, өзүм каалаган эксперттик жумуштарды аткарып, анан кийин ата энем көбүнчө жоопкерчиликти өздөрүнө алышты да. Толугу менен анан кийин үй бүлөбүз үчүн эми бул дагы өзгөчө бир этап, бирок мен бир нерсе ойго келдим. Мага мисалы бул көрүнүш анча жакпады. Эмне дегенде Россия бул болгон учурда да башка өлкө экен. Ал жерде мисалы менин ата энеме кыйын болуп атат. Жана бир гана менин ата энем эмес, бардык кеткен мигранттар үчүн оңой эмес экен. Эмне иш кылышат эгер сыр болбосо? Көбүнчө ошо сектор сервисте иштешет да. Сектор сервис бул эми кыйын жумуш. Мисалы мен өзүм көп жыл бою кара жумуш аткарып көргөн эмесмин. Көп учурда үйдө үй-бүй жыштырып коюшу мүмкүн, бирок мен көбүнчө интеллектуалдык сектордо иштегеним үчүн мен азыр мындай концептуалдуу чечим кабыл алдым акыркы 3-4 айдан бери. Кайра бизнеске кайтып, бирок консалтинг тармагында көбүнчө ошо азырынча эми айтпай турайм, бирок көбүнчө ошо интернет пространствосуна тиешелүү консалтингке болсун деп. Эмне дегенде ошо эл аралык масштабтарга, мына жаңы келип аткан инновацияларга, көбүнчө ошо цифровой инновацияларга кошулуп, ошондон бутка туруш керек болуп атат. Эмне дегенде мен бир гана элге кызмат кылып, бирок үйдө жөн эле жата берген, же болбосо ата энемин толугу менен мындай жашоосун жөн эле көзөмөл кылып отура берген адамдардын санына кирбейт экен. Бул менин жашоом эмес экен, ошондуктан мен азыр ушундай этаптамын да.
Сиз ата-энеңизге көбүрөөк кеңеш бересизби же ата-энеңиздин кеңеши сизге көбүрөөк тийеби? Азыркы учурдачы, анткени азыр сиз баягы мектепте жакшы билим, тарбия алдыңыз, бирок азыр сиздин мындай интеллектуалдык багажыңыздагы улам өсүп атат да. Мен ойлойм, биз бирге маслеттешебиз. Бир учурлары болгон. Мен ата-энемен мындай өйдө чыгып, өзүмдүн позицияларымы туура деп санап, анан кийин көп маслеттерди берип, маслет катары эмес, мындай приказ катары да айтып калган учурларым болгон. Бирок бул мага жакшы упай алып келбеди. Мен бизнесимде 2018-жылдары банкрот болгон. Жана эми толугу менен банкрот деп аташсын дагы туура эмес, бирок өтө көптөгөн акчалай тараптан жана бизнестен приоритизация кылган тараптан мен утулгам да. Анан ошондон кийин түшүндүм, бул ата-энеге кеңеш берүү, бул өзгөчө бир текеберчилик. Жана мен мындай позицияга кармангым келбейт. Мен ойлойм, мен ушу көптөгөн коомчулукта, өзгөчө менин профессиям юриспруденцияда мен алдыга тез чыкканымдын себеби, мен негизи өзү интеллигенция үй бүлөдөн чыккам. Менин атам, апам колунда көп болбосо дагы мамлекеттик ишкерлер болгон учурда дагы дайыма эң биринчи приоритетти тапкан тутканын бизге арнаган. Билим алууга, Ооба, анан кийин тапкан акчаларында мисалы апам лишний раз кийинбей көбүнчө бизге алып берчи. Мен ошондой нерселерди бир учурларда мындай эсмен азыраак эске тутуп турмун да. Бул деген жаштык менин оюмчачы. Бирок мен үчүн азыр өзгөчө бир принцип апам менен атам менен маслеттешип, анан ар бир кадамды кылуу деп мындай санайм, эсептейм. Жана өзгөчө могул чек ара маселелери өтө кооптуу, мындай мамлекетке тиешелүү болгон мен курч позицияларымы айтып атканда, мисалы мен атам мени колдоп атты. Мамлекеттик ишкер катары, мамлекетчил катары атам үчүн дагы бул нерселер белгилүү. Ошондуктан мен чыккан видеолорду дагы карап, өзгөчө мындай мага аналитика берип атты, өзүнүн сунуштарын айтып атты. Ошол негизинде мен дайыма маслеттешиш керек, жана ата-энеден өзүңү өйдө койбош керек, текеберчил мындай маанайды мүнөздү жоготуш керек деген өтө күчтүү мындай принципиалдуу позициядамын да азырчы. Бала кезиңизде мисалы ошо ишкерчилик кылып, үй бүлөңүздүн бюджетине, ата-энеңизге бир салым кошуу ниетиңизде жүрүп эле, анан юристтик кесипти кайдан жүрүп тандап кеттиңиз анда? Бизде менин чоң атам, мен биздин үй бүлөдө бардыгы мамлекетке иштеген адамдар. Биз чарбачылык, өзгөчө бир кандайдыр бир иш кылган учурда дагы үй бүлө үчүн. Бирок биздин үй бүлөдө негизи бардыгы мамлекет үчүн иштеген адамдар. Анан мен ошон үчүн юрист кесибин ушул үчүн тандагам. Мен келечекте ушундай жакшы ниетим бар. Мамлекетке иштеп берүү, айырмасы жок, көбүнчө мындай аткаруу бийлиги болобу, же болбосо мыйзам чыгаруучу блогу болобу, коопсуздук блогу болобу, мен ар бир тармакта өзүмүн мындай колуман келишинче мамлекетке таза иштеп берүүгө даярмын. Азырынча мен ушу эксперттик тармакта иштеп атам. Эми бул дагы ушундай бир учур, бул тармактагы өзгөчө пайдалыгы бар. Албетте, негизи Кыргызстанда ошо сиз сыяктуу жаш, илимдүү, билимдүү, сулуу, чырайлуу, мыкты айымдар абдан көп да. Бирок алардын көпчүлүгү, эгер мүмкүн мен жаңылып жатармын, бийликтеги чечүүчү ролдордо эмес, мындай эксперттик чөйрөдө жүрүшөт да. Анан бул жагдай сизди ойлонтобу? Мисалы, сиз да ошондой чечим кабыл ала турган кызматта өзүңүздү көргүңүз келеби? Мен өзүмө бир гана көргүм келет, бирок андан сырткары мен ошонго даярданып жатам. Мен азыр 30 жаштамын. Мен ойлойм, бул жаш өзгөчө кичине мындай аздык кылат. Дагы бир 5 жыл, 7 жылдай даярданыш керек. Анан келип тажрыйба керек деп ойлойсуз. Тажрыйба керек, ооба. Ошондуктан мен ойлойм, көп аял заты бизде ооба ошондой мүмкүнчүлүгү жок. Эмне дегенде, бийликте отуруп андай иш чаралар жүргүзүш үчүн бардык жерде ресурс керек экен. Мен буну эмне ресурс, каржылыкпы? Финансалык каржылык, андан сырткары топ керек экен. Көптөгөн саясий топтор менен иштегенди билиш керек экен.
сен ишиңе алып кете турган проект жана колдоо керек экен да. Бул сөздүн жакшы маанисинде. Ооба, жакшы маанисинде. Ошондуктан мындай жакшы менеджер болуш керек. Бизде негизи күчтүү аял затынын арасында бизнес тармактагы менеджерлер бар, эксперттер тарабында, мамлекетте коомдук иштебесин, жөнөкөй өзүнүн мындай турмушун бир жакшы стабилдүүлүктү алып кетиш өтө кыйын Кыргызстандачы. Бул көбүнчө финансалык, экономикалык абал үй бүлөдөчү. Мына мен бүгүнкү күнгө чейин көп өзүмүн аракетими ушул үй бүлөбүздү мындай кичине экономикалык жактан күчөйтөйлү, абалыбыз арасында болгон маселелер болот, бирөө ооруп калат, бирөө окуш керек, ошолорду мындай чоңойтойлу деген ой менен эле келдик да. Колдон келишинче мамлекетке жардам бересиң, элге жардам бересиң, бирок жардам бере турган эффект, күч мынчалык көп боло элек. Мына акырындап ошонго келесиң. Мен өзүмө дагы келип аткан бир 4-5 жыл мөөнөт бергим келет. Эмне дегенде үй бүлөнү биринчи бир нукка тургузуп коюш керек да. Ал нерсе болмоюнча өтө кыйын экен коомчулукта дагы бирдей алып кетиш. Жаңылбасам, кайсы жылы болуш керек эле, сиз парламенттик шайлоого барууга дагы аракет кылдыңыз эле да. Ал оюңуздан азыр кайттыңызбы же дагы эле ошол ойдо жашап атасызбы? Мен 2015 жылы СДПК партиясынан кандидат болгом. 2016 жылы дагы болгом, жердик кеңешке, бирок ал убакытта мен 23-24 жашта элем. Ошондуктан мен өтпөдүм. Экинчиден мен ал жерге ресурс, эч кандай электоратым дагы жок болчу. Өтпөгөнүм туура эле болду. Эми азыркы учурда мына ал кезде мындай жаштар канатынан барсаңыз керек, ошон үчүн. 2020-2021 жылдары деле барсам болот эле, бирок мен өзгөчө өзүм менен жакшы сүйлөшүп, жакшы маслеттештим, ата-энем менен маслеттештим, жакын чөйрөм менен. Биз мындай ойго келдик, ар бир учурда сен өзүңүн өлкөң, өзүңүн элиң үчүн мындай бир гана должность эмес, көбүнчө кайсы жерден пайдалуу, кесиптүү болсоң, ошол жерден эл сени жакшы мындай сыйлап, жана сен элге жакшы бир баалуулуу иш-чараларды алып келе аласың депчи. Биз бүгүнкү күндө эксперттик топ жакшы иштеп келип атат 2,5 жылдан бери. Биз ал жерде болсо деген мындай саясий укуктук позицияларды, мамлекет кайсы нукта кетсе туура болот деген иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Бул оңой иш эмес. Бирок мен өзүмүн өтө көп ресурстарымы, болгон убактымы ошол нерсеге багыттап иштеп атам. Ошонго карабастан бара эгерде чыныгы мен пешенеме ошол нерсе жазылып, ошол убакта мен жакын чөйрөм, ата-энем, менин жакын үй бүлө мүчөлөрүм колдоп берсе, мен анда барууга чечим чыгарып аттанам. Бирок азырынча болгон бардык нерсеге шүгүрдөй эле жашап жүрөм да. Сиздин азыркы учурда мындай юрист катары, анан эксперт катары дагы көп ушу коомдук, саясий, өзгөчө мындай бир юридикалык тактоочу маселелерде мындай пикириңизди билдирип жүрөсүз да. Сурайын дегеним, жакында эле сиз өзүңүз ушу мен күчтүү президенттик бийликке каршы эмесмин, эркин парламенттин жоктугуна каршымын деген ойду бир маалымат каражатына интервью берип жатып айткан экенсиз да. Анан мен сурайын дегеним, ошондо тактоо үчүн да президенттик башкаруунун натыйжаларын эмнеден көрүп атасыз сиз? Колдогонуңузбу бул? Мен мындай айта кетишим керек. Бизде өзгөчө бир популисттик конституциялык референдум өттү да. Бүгүнкү иштеп аткан Садыр Жапаров президент өзү бийликке келгенден беречи. Анан ошол жерде форма тандашты биздин элчи, парламенттик же болбосо президенттик форма депчи. Эми ал нерсе деген тандалабы, тандалбайбы, бунун кажети деле жок болчу да. Бирок эл болсо деген өчөшүп эле ушу президенттикти тандашты. Бирок эл президенттикти тандап алданып калды. Эмне дегенде бүгүнкү иштеп аткан конституция супер президенттик. Супер президенттик деген эмне? Бул администрация президенттен сырткары эч башка бийлик бутагы, бийлик институту жок, андан өйдө иштей турганчы. Бизде бүгүнкү күндө мына айылдан эле алайлы. Бирөөнүн малын урдап кеттиңби, 5 жылга кесилесиң. Бирөөнүн мисалы бирөөнү жок дегенде мектептен урушуп кеттиңби, эки тарапты тең акырына чейин тергөө, акырына чейин майын ичип, боло турган сыгып,
анан акырында эки тарапты кетирет. Эч бир адам бүгүнкү күндө карапайым элдин өкүлү сот адилеттүүлүгүн толугу менен орнотууга мүмкүнчүлүгү аз болуп атат. А бирок мына миллионерлер, көбүнчө бай адамдар кандай жол менен табылганы аныксыз ал көптөгөн акчалардычы. Эми Кыргызстанда мындай теневой рынок деп коет. Бизде болсо деген мамлекет учет кылбаган рынок чоң. Өзгөчө ар кандай жүргүзүлгөн иш-чаралар дагы чоң. Бул деген официалдуу документтерде дагы жазылган. Ошондуктан аларга карата сот системасы башкача иштейт. Алар эгерде коррупцияга айыпталса, эртеси күнү чыгат коррупциядан акча төлөп чыгышат. Өтө көп акчаны айыптоо кылса, акчаны төлөп туруп чыга беришет. Бүгүнкү күндө супер президенттик концепциянын кесепетин, негативдүү кесепетин карапайым эл гана көрүп атат. Мына бай адамдар кандай жакшы жашаса, элита деп коет өзгөчө в кавычках. Ошол катмар группалар мындан дагы жакшы жашап келип атышат. Негизинде ушундай. Демек, башкача айтканда, бүгүнкү күндө президенттик администрация баардык тармакка өзүнүн басымын жасап жатат деген ойдосуз да, Ар бир жерге бул башкаруу моделинин натыйжасында, ооба, кол салып, ар бир өзгөчө сот системасы менен парламенттин чечим кабыл алуучу мындай функциясына кол салып, эч бир нерсе администрация президента кол коймоюнча же болбосо буйрук бермейинче аткарылбайт. Бул ошонун өтө негативдүү натыйжасы. Президенттик өлкө бул жакшы. А бирок супер президенттик өлкө бул өтө терс көрүнүш. Бул өлкөдө же эркин парламент жок, же адилеттүү, суверендүү, эгемендүү иштеген сот системасы жок. Мына ушуну укуктук катастрофа деп атап койсо болот да. Кандай ойлойсуз? Сиздин оюңуз боюнча эмне, буга чейин парламенттик башкарууда парламенттин ролу күчтүү беле? Анда деле бийликтин көзүн караган жагдайлар көп кездешчү эмес беле? Биз өзү Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тизмесине киребиз. Бизде 11-чи жолу конституция өзгөрүлдү, 2021-жылы. Бирок эч бир учурда бизде идеалдуу түрдө эгемендүү, суверендүү сот системасы болгон эмес. Акырындап бул система туруп келип аткан. 2010 өзгөртүүсү менен 2016-жылы аныкталган, 2017 жылдары аныкталган конституция бул мындай алдыга кичине жылуу деген кадам болчу. Ооба, анын дагы көптөгөн катачылыктары бар. Анан экинчиден биз эч качан парламенттик өлкө болгон эмеспиз. Биз аралаш өлкө болдук, президенттик парламенттик өлкө. Анан эч бир учурда президент күч куралдар структурасынын башкармалыгын өзүнөн алыска тартпады. Дайыма президент ошо күч куралдар блогун мындай башкарып келди жана күч куралдар блог аркылуу башка системаларга таасир берди. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргыз Республикасын реформалоо учурунда биринчи сот системасын реформалаш керек, анан реформанын бети президент болбош керек. Президент өзүнүн аткаруу бийлигин, бюджет системасын, эл аралык өкүлчүлүгүн аткарыш керек, а сот системасын өзгөчө сот системасына тиешелүү болгон команда аткарыш керек. Жана эч бир учурда ошол сот системасын аткарып аткан натыйжасын жогорку кеңеш дагы жана президент дагы көзөмөлдөбөш керек экен. Мен бүгүнкү күндө өзүм үчүн ушул нерсени түшүндүм да. Сиз соңку учурда мына азырдагы бийликке карата мындай сын пикириңизди айтып жатасыз да. Азыр бийликке карай мындай реалдуу оппозиция жок экендигин эске алганда, бул айткан ойлоруңуздан кээде коркпойсузбу? Мен өзүмө ушул жолду мындай тандадым да. Эксперттик кандайдыр бир мен функциям саясатчы болуп же болбосо аларга карата оппозиция болуш эмес да. Болот жана өзгөчө санаганда мен жөнөкөй бир орточо үй бүлөнүн өкүлү болгондуктан, эми ушул катмар элдин арасынан чыккан кыз болгондуктан коркунуч болот. Бирок мен өзүм ушул 2020-жылдын октябрында ушул жолго түшүп, ушул тармакты өнүктүрөйүн, ушул тармакта өзүмү көрсөтөйүн деп иш-чара жүргүзүп келип атам. Мен кайсы убакытка чейин ушул иш-чараны алып барууга даярмын. Эгерде мен жүргүзүп аткан иштен кандайдыр бир пайда болсо, бизде мындай многопрофильный жумуш да. Мен бир тараптан өзгөчө мындай комментарий, укуктук критикаларды чыгарам. Мен мисалы айтпайм да, бул адамдын башы жок экен, бул адам болсо деген сулуу эмес экен деп, анын өзгөчө кандайдыр бир жеке сапаттарына мен эч кандай сөз тийгизбейм.
Мага эң алгачкысы бул иштеп аткан адам өзүнүн кызматында канчалык сапаттуу иштеп атат. Бул мен үчүн ушул маселе маанилүү. Ошондуктан мен адамдын бир гана профессионалдык жана кылып жаткан ыйгарым укуктарына тиешелүү комментарий жүргүзөм. Жана экинчиси, көбүнчө биз кагаз түрүндө ошол нерсени далилдеп, сунуштарды берип, өзгөчө мекемелерге жөнөтөбүз да, мамлекеттик. Жогорку кеңешке болобу, администрация президентага болобу, биз алар менен тыгыз иштешебиз. Айтыңызчы, соңку учурда мындай парламенттин ишмердүүлүгүнө дагы мындай эксперттик баа берип, анализ жасап келе жатасыз. Ушул парламент мындай сиздин оюңуз боюнча аягына чейин профессионалдуу ишин жүргүзүп кете алабы? Ар кандай мамлекетте бизде маселелер болот. Төңкөрүштөр да болуп келип атат. Кийинкисине Кудай сактасын. Эмне дегенде бул ар бир төңкөрүштөн кийин 1 жыл, 2 жыл бою мамлекет кайра башынан өзүнүн стабилдүүлүгүнө эле түшүш курсту кармайт да. Ошондуктан дагы бир төңкөрүштүн бизге кереги жок. Мен үчүн парламент бул легитимдүү институт. Ушул парламентти колдоп, жакшы мындай жадда сунуштарды берип, жакшы мындай нукка жүргүзүш керек. Анан буларды кетирип дагы ордуна башка келсе дагы мындан жакшы тизме болбойт экен. Мен буга ишендим. Эмне дегенде парламенттин өкүлдөрү калдыңызбы анда ушул элден чыккан өкүлдөр болот экен. Эксперттик топторду күчөйтүп, кандай парламентарий болбосун, ошолорго мындай арасынан действительно элге кызмат кылам деген жакшы ниети менен болгондорду альтернативалуу күч керек экен да анда, парламентке дагы. Эксперттик топторду көбүнчө өнүктүрүш керек. Эксперттик топ демекчи, парламент тарабынан жакында ошол өкмөттүк эмес уюмдар боюнча мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгуу боюнча коомдук бир кеңеш түзүлдү окшойт. Жаңылбасам, анын курамында сиз дагы барсыз. Кандай ойлойсуз, бул көп жагынан мисалы башка өлкөлөрдүн мыйзамдарын көчүрүп алуу, анан мунун келечеги Кыргызстан үчүн ойдогудай болбойт деп жатышат? Негизи өзү биз мындай Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкө жана чакан өлкө болгонубуздан биз глобалдуу мындай дүйнөлүк аренада өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү кармашыбыз өтө кыйын да. Анан көбүнчө бул кадр потенциалынан дагы көп таасири бар. Ооба, бизде ар бир учурда мындай кадр саясаты өзгөрүлө берет. Ар бир 2-3 жыл сайын министрлер мисалы көп болсо 1 жыл, 2 жыл отурат. Анан ушул нерсе тышкы саясатты стабилдүүлүү жүргүзүү учурунда көптөгөн таасирин берет экен да. Мына бүгүнкү күндө мисалы биз концепциябыз бар. Президент тарабынан Кыргыз Республикасын өнүктүрүү боюнча 26-жылга чейин мөөнөтү менен аныкталган. Ошол жерде 8-бөлүгүндө жазылып турат: Кыргыз Республикасы көп векторду тышкы саясатты жүргүзөт деп. Анга карата бардык өлкөлөр жазылган, алардын ичинде өзгөчө бардык дүйнөдөгү лидерлер аныкталган жана өзгөчө биздин кошуналарыбызга көңүл бурулган да, Борбор Азиядагы. Эми бул туура концепция, бирок ошону иш жүзүндө аткарыш өтө кыйын болуп атат. Жана бүгүнкү күндө Россия Федерациянын бизге мындай таасири өтө чоң, жана өзгөчө мындай учуру менен агрессивдүү таасир кетип атат бүгүнкү күндө. Ошонун жалпысында Россия Федерациясы кандай саясатка таянса, ошол нерсени копирайтинг деп коет, мындай көчүрүп туруп бизге алып келгиле деген мындай ой менен өзгөчө мындай сунуштамалар болуп атат. Анга далилдөө бизде регионалдык коопсуздук кеңештер бар. Анга координациялоо иш-чараларга биз дагы мүчөлүккө киребиз. Кыргыз Республикасы ошол жерде бул нерселер көп жолу айтылып кетти. Ошонун негизинде ушу медиага жана мамлекеттик эмес уюмдарга карата ушундай мыйзам демилгелер чыгарылып атат. Эми бунун контексти көбүнчө саясий жана биздин суверендүүлүгүбүздүн мындай кандайдыр бир өтө уязвимый деп коет го. Аялуу. Ооба, ошондой болгон абалдын негизинде чыгып аткан иш-чаралар да. Бул эми эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, анда Кыргызстандын жарандык секторуна, бейөкмөт уюмдарынын ишин мындай ооздуктоо менен барабар болуп калат экен да, же анчалыкка жетпейбизби? Эми мен ишенем анчалыкка жетпейбиз деп. Бирок өтө көптөгөн популисттик мындай популисттик мамлекеттик структураларда иштеген кээ бир депутаттар, өзгөчө кээ бир депутаттардын мындай сапатсыз, кандайдыр бир маргиналдуу, билимдүүлүгү төмөн болгон позицияларын чыгарышканда мен абдан өкүнөм. Кээ бир учурларда мындай беттерине деле айтам, таанышпыз көбү менен.
Бирок ошонго карабастан бул элдин деңгээли. Эл ошол шоуду каалап жатат экен бүгүнкү күндөчү. Анан тышкы саясатты жүргүзүп атканда Кыргызстандын мындай өзгөчө продовольственный сектор деп коет, мындай тамак аш сектору дагы бизде маселе чоң турат. Экинчиден иш орнотуу, экономикалык стабилдүүлүк тармагы дагы мындай бизде өтө тобокелчиликтер бар да. Ошондуктан биз башка тышкы геосаясий лидерлик позициялар менен болгон өлкөлөрдөн чоң таасирибиз бар. Анан өзү Кыргыз Республикасы биз ушундай жайгашып калганбыз. Россия, Кытай, анан кийин берки жаныбыздагы өлкөлөрдүн ортосунда кимиси менен кандай мамиле түзүш үчүн өтө чоң бир бул дипломатиялык искусство деп ойлойм да. Биз анга ушу акырындап келишибиз керек, бирок мөөнөтүбүз аз. Но келип аткан 5 жыл бою жакшы координация кылып, көп вектордуу тышкы саясатты, демократиялык, укуктук өлкөнү кармоого, ошону өнүктүрүүгө чоң салым кошушубуз керек. Анан бизге окшогон бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, сизге окшогон мындай көз карандысыз журналист, медиа өкүлдөрү биз абдан керекпиз да биздин өлкөгөчү. Бирок ошону мындай конструктивдүү түрдө мыйзам негизинде аныкташ керек. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам чөйрөсү сапаттуу эле, жакшы эле. Бирок ошону начарлаштыруу маселеси бул бизде өлкөдөгү турган өзгөчө бийлик тобуна, бул супер президенттик концепцияга тиешелүү мисалы маселе. Анан экинчиден бул тышкы бизге болгон кандайдыр бир таасир. Дагы бир маселе жөнүндө сурамым келип атат. Мына соңку учурда коомчулуктагы талкуу жараткан экс-президенттердин жолугушуусу боюнча бул бийликтин аракетине көлөкө түшүрүшү мүмкүнбү? Негизи мен көптөгөн эксперттердин ойлорун окуп көрдүм. Өзбекстан Республикасынын эксперттерин, кайсы блог кандай айтканын, Тажикстандан, ар кандай интернет изданияларынан. Кошуналар бул нерсеге саясий тараптан позитивдүү карашыптыр, көбүнчөсү айтышыптыр, эми биригүү керек депчи, алардын түшүнүгү боюнча. Бул бизде Борбор Азияда өзгөчө бир менталитет бар, өзүнчөчө мындай түшүнүк менен жашай турган. Алар үчүн мындай саясий тармактан жакшы иш болуптур. Мен үчүн юрист катары мага демектигүл күндө отуруп чай ичсин, маселе жок. Ал жерде бир эле чоң укуктук саясий тобокелчилик бар. Бул тобокелчилик биз сот системасы акыркы жолу 2017 жылы экс-президент Курманбек Бакиевке карата официалдуу чечим чыгарган. Ошол чечимде аны болсо деген мамлекеттик кызыкчылыктарга карата кылмыш жасаган деп аныкталып 30 жылга анга соттолгон да. Жогорку сот. Жогорку сот тарабынан. Ал болсо деген башка өлкөдө, Белоруссияда беженство алып ошол жерде качып жүрөт. Мамлекетте ар бир президент үчүн бул конституциядагы жазылган. Президент өзүнүн кыймыл аракетин соттун чечиминен, соттун эркинен чоң кое албайт деп. Мына ушул жерде президент өтө чоң укуктук кризис, укуктук казус чыгарды. Ушунга карата, мисалы биз бүгүнкү күндө парламент Садыр Жапаровго карата иш тобун ачса болот. Жана иш топто негизи өзү мындай кандай мыйзамсыз иш-чара кылды, ошол боюнча мындай өзгөчө маалымдоо иш-чараларын президент менен жүргүзсө болот. Эгерде ошонун далилинде ниети жаман болуп атса, мындан ары дагы анда болсо деген Садыр Жапаровго карата импичмент иш-чаралары ачылууга чейин барылышы мүмкүн да. Бул ушунчалык мындай иш кадамга барарына ишенесизби? Мен ойлойм бүгүнкү күндө биздин парламенттин каалоосу дагы эрки дагы анга жетишпейт. Бирок мен юрист катары айта кетишим керек, ушундай укуктук мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде бул тенденция болуп аткан ушундай маселе болду, мен буну юрист катары фиксация кылып көрсөтүп берип атам, аналитикалык борбор катарычы. Мына президент тарабынан өтө мындай чоң мамлекеттик конституциялык гарантияларды бузган бир учур болду. Бул учур президент Кыргыз Республикасы үчүн мындай преступник, кылмышкер болгон адамды президент ошол менен мындай жеке түрдө нейтралдуу зонада учурашып атат. Анан нейтралдуу зона жөнүндө айтып коеюн, Дубай болобу, Франция болобу, Тажикстан болобу, маселе жок. Президент Кыргыз Республикасынын конституциясынын гаранты жана мамлекеттин башчысы. Президент үчүн кайсыл жерде жүрбөсүн, президент мөөнөтүндө ал үчүн нейтралдуу территория жок. Мага демек түгүл
сафариде жүрсүн, ал Кыргыз Республикасынын президенти катары каралат. Анын кылган ар бир иши мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кылынат. Ошондуктан ким мамлекет тарабынан кылмышкер деп аныкталса, президент үчүн ал кылмышкер. Эч кандай өзүнүн түшүнүгүн ал жерге кошууга укугу дагы, мүмкүнчүлүгү дагы жок. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандын бийлиги ошол жерде мисалы экстрадициялоо боюнча өтүнүч келтирсе болот беле? Мен бул боюнча так суроого жооп айта албайм, бирок менин билишим боюнча бизде башкы прокуратура көп жолу эле Беларусь Республикасына экстрадицияга бергиле деп жөнөткөн. Акыркы жылдары кандай болгонун билбейм. Эмне дегенде негизи өзү дүйнөлүк базага берилсе, анда Белоруссиядан башка өлкөгө чыккан учурунда ал кармалып Кыргызстанга алып келинмек да. Бирок алып келинбесе, анда башкы прокуратура кайра ошол бербей койду же берген нерсесин кайра артка тартып алдыбы мен билбейм. Эмне дегенде негизи биздин өлкө берген болсо, ал Дубайда нейтралдуу территорияда учурашууга мүмкүнчүлүгү жок эле. Бирок ал маалыматты мен сунуш бердим журналисттерге, көз карандысыз журналист, эксперттерге башкы прокуратурадан официалдуу түрдө запрос кылып суралыңыздар деп. Айтыңызчы, өлкөнүн улуттук коопсуздугу боюнча көп мындай ой пикириңизди баягы эксперттик талдоо жасап жүрөсүз да. Анан азыр Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү мен жаңылбасам мындан бир 4-5 жыл мурун 40%дан жогору деп беришти эле, азыр канча экенин билбейм. Бирок сиздин оюңуз боюнча ушул мындай чоң ресурстар бар да ал жерде көмүскө экономикада. Бул ушул көмүскө экономикада түздөн түз сиз айткан саясий элитанын, депутаттардын, мамлекеттик кызматкерлердин үлүшү канчалык болуп атат деп ойлойсуз? Барбы дегеле? Бул боюнча далилдей турган эч бир жарыкка чыккан официалдуу документтер жок. Мен бир гана айтып коюшум керек, мындай бизде мамлекеттик орган, мисалы Финразведка, көбүнчө бизде Совбез бар, ошол маселелер менен иштеген. Коопсуздук кеңешинин тарабынан көбүнчө ушундай заявлениялар жүрүп калат. Мына ошонго карата айтып коюш керек, бизде Кыргызстан бул экспорт, импорт тармакта биз өзгөчө бир транзиттик канал функциясын аткарабыз. Бизде региондо, ал региондун мүмкүнчүлүктөрү менен ар бир биздин кошуналарыбыз жана кошуналарыбыз эмес болгон өлкөлөр колдонушат экен. Жана экинчиси бул финансылык система, банк жана банкка кирбеген финансылык институттар. Мына ошол жерде ар кандай маселелер, ар кандай схемалар жүрөт экен. Бирок ошолор боюнча бизде компетенттүү органдардын учет кылгандары бар, учет кылганга мүмкүнчүлүгү жок болгон маселелер бар. Ошонун алкагында көптөгөн иш-чаралар жүрүп атат. Анын ичинде мамлекеттик мекеменин ичиндеги иштеген, көбүнчө саясий позиция иштегендер дагы болушу мүмкүн. Эмне дегенде аларсыз бул иш-чаралар жүрмөк эмес. Бирок кандай болгон учурда дагы бизде мындай өзгөчө бир элитанын тобу бар. Элитанын тобу ушундай бейформалдуу, өтө чоң ресурстуу болгон, көлөмдөгү болгон ресурстарга Сиз азыр мындай эксперттик чөйрөдө көп анализ жасап, аналитика даярдап, мындай убактыңыз аябагандай тар экендигин билебиз да. Бирок сиз өзүңүз кандай энесиз? Кичинекей уулуңузга кандай тарбия берип жатасыз? Негизи тарбия алуудо өзүңүздүн колдонгон кандай бир усулдарыңыз бар? Мен көбүнчө өзүм мындай өтө эркиндикти жакшы көргөн адаммын. Кичинекейимен мен ушул нерсе үчүн өтө көп күрөшүп, ушул принципти. Сиздерге дагы ата-энеңиздер ошондой эркин тарбия бергенби? Мен ойлобойм анчалык эркин деп. Бирок мен эмне дегенде Жалал Абадта чоңойгон үчүн бул регион, ал жерде бизди катуу кармап чоңойтушкан. Бирок ошонго карабастан жок дегенде окуу алууга, билим алууга, же болбосо өз каалаган ишиңи кылууга мындай ченемдүү эркиндик бар болчу. Мен өзүмүн балама карата көбүрөөк эркиндик берем. Мындай кааласа окусун, өзгөчө мындай базовый программа бар, ошону аткара алса, калган нерсенин өз каалоосу менен.
Анан мен балам азыр 7-ге чыкты. Мен чыныгы баламы ооба 1-класста окуйт. Кичинекейинен төрөлгөндөн баштап мен менен кошо. Мен кайсыл жерде иштесем, ошол жерде мен менен кошо чоңойду. Ошондуктан мен баламын мындай комьюнити элдер менен сүйлөшүп, бирге сөз табышып кетүүсү өтө оңой мен балам үчүн. Экинчиден, бүгүнкү күндө мен балам көбүнчө өзүн спортто тапты. Футбольный секция, боксту үйдөн тренировка кылат. Көбүнчө атасы бокс тармактан болгон үчүн ошо атасынын кылган иш-чарасын жакшы көрүп, ошондон кетип атабы деп ойлоп коем. Бирок мындай ар кандай өзүн. Анан көп нерсени мен байкадым. Мен балам бүгүнкү күндө YouTube каналдарына көп алектенет. Жана ошолорго карата үйдө өтө чоң визуализация кылат дагы, ошолорду кайра өзү башынан ойноп чыгат актер катары. Ошондуктан мен өтө көп бош убакыт берем. Ошо бош убакыттын ичинде 3 саат болобу, 4 саат болобу ошол бою игрушкаларды, кагаздарды, көп нерселерди конструкция кылып, бир комнатага ушул 3 саат бою мен балам ошол нерселерди ойноп чыгат, ролдордучу. Мен ошол үчүн мындай бул нерсени академиялык эркиндик деп коет экен. Бул кийин балага менеджер, башкармалык сапаттарды өнүктүрүү үчүн жакшы таасир берет экен да. Ошондуктан мен колуман келишинче мындай жардам берип коем. Бирок кошулба десе кошулбай, кошул десе кошул деп жанында турам. Жана акыркы мына 2,5-3 жыл бою өтө көбүрөөк убакыт өткөрүп, көбүрөөк угуп, бирге спорт секцияларына барып, угуп, өзүм көбүнчө тамактарды даярдап берүүгө мурдатан дагы көбүрөөк азыр көңүл буруп баштадым да. Мен үчүн энелик бул өтө маанилүү мындай жашоонун бир бөлүгү деп атап койсом болот. Муну кийин түшүндүңүзбү же мурдатан эле? Буну мен балам бир 4 жашка жеткенде түшүндүм. Мен балам биринчи жолу төрөлгөндө 23 жашта болчумун. Жана мен өзүмдүн юридикалык фирмам бар эле ал учурда. Мен чынын айтсам өтө кыйналдым. Биринчи 3 жылга жеткенге чейин мен менен кошо чоңоюп атты, ата-энем, сиңдилерим жардам берип атты. Бирок бул нерсе жетишпейт экен, мүмкүнчүлүк болушунча өзүң кылышың керек экен. Бирок азыр биз мобилдүү мындай ушундай тенденцияда жашайбыз. Ошондуктан мен башка бала төрөбөй турайын деп чечим чыгаргам. Жана бүгүнкү күнгө чейин ошол чечимиме ыраазымын өзүмө. Эмне дегенде балдарды мындай ылдаттык менен көңүл буруп, мындай шарттарды жакшылантырып, анан чоңойтсоң туурараак болот экен да. Бул менин түшүнүгүм боюнча. Эмне дегенде мен менен көбү макул болбошу мүмкүн, бирок менин түшүнүгүмдө балдардын мындай сапаттуу психика, сапаттуу чөйрө, эмоционалдуу жакшы мындай бир жакшы жашоо түзүп бериш керек экен да. Эң алгачкысы бул бүгүнкү күндө кандай билим алат, кандай чөйрөдө чоңоет, ден соолугу кандай болот. Мына ошолордун бардык нерсесине биз балабызга чоң көңүл бурабыз. Жана мындан ары дагы балдар болушун каалайм. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөлүк статусуму мындай башкачараак бир нукка жеткирип алышым керек. Кайра башынан күйөөгө тийишим керек, мындай маселелер бар да. Ал нерсеге акырындап мындай келем деп ойлойм. Бирок мындай шашыла турган менин эч кандай оюм жок да. Үй бүлө күтүү үчүн, статусуңузду өзгөртүү үчүн мындай талаптарыңыз дагы өзгөрдүбү? Мисалы, ошол мындан бир 5 жыл мурункуга салыштырмалуу азыр? Мен биринчи жолу күйөөгө тийгенимде мен өзүмүн экс күйөөм менен кичинекейден тааныш болчук. Мен ошон үчүн эч бир нерсесине карабай эле тийгем. Ал мени абдан сүйчү. Мен ойлойм, биз жашоодо бир жакшы жаман учурлар дагы болуп калышы мүмкүн, бирок бул бардыгы жаштык. Бүгүнкү күндө мен үчүн эң алгачкысы бул мындай адам бири-бирин кабыл алып болгондой, жана бири-бирин колдоп, дайыма жаныңда болуу, үй бүлө болуу приоритетин тандасаң, мына ошол адам менен жашоо болуп кете берет. Мен мындай кандайдыр бир өтө жесткий критерийлерим жок. Эмне дегенде, мына мен кандайдыр бир саясий, экономикалык амбицияларым болушу мүмкүн. Мен ойлойм, мен ал нерсени өзүмүн болочок күйөөмөн мындай милдет кылбашым керек. Мен өзүмүн амбицияларым үчүн өзүм жооп берүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгүм дагы, күчүм дагы, башым дагы бардык нерсем жетет.
ал нерсе үчүн өзүм кыймыл аракеттерди жасап атам. Мен өзүмө ишенем, маселе жок. Мен күйөөм менен болсом, экөөбүздүн ортобузда жакшы шериктеш, жакшы түшүнүк жана үй бүлөлүк баалуулуктарды мындан ары алып кетүү үчүн гана мындай союз түзүүгө керектүүлүк бар деп ойлойм да. Бирок мындай замандын, жылдардын өзгөрүшү менен, өтүшү менен үй бүлөлүк баалуулуктарга болгон коомдун түшүнүгү дагы өзгөрүп бара жаткандай да. Анан сиз үчүн үй бүлөлүк баалуулук деген эмне? Үй бүлөлүк баалуулук деген бул мен үчүн эң башында мындай биримдүүлүк да. Мен ойлойм бул ынтымак, үй бүлөнүн өзгөчө философиясы бар. Мен ушул нерсенин үстүнөн көп ойлондум да. Көп аялдар өзүнүн күйөөлөрүн сүйөбү, сүйбөйбү өздөрү аныктай албайт экен. Эмне үчүн ажырашпай атасың, же эмне үчүн жашап жүрөсүң деген суроого мен мындан кетсем каяка барам деген суроо. Мен үчүн бул сүйүү эмес. Бул демек келечекке болгон ишенимсиздик, мындай. Өздөрүнүн акча табышты билишпейт. Эң алгачкы маселе ошондон. Өздөрүнө өздөрү туруштук беришти билишпейт, коопсуздукту камсыздоону билишпейт. Үй бүлөлүк коопсуздук бар да. Мен үчүн үй бүлө бул башкачараак деңгээл. Кээ бир учурларда мисалы күйөөң ооруп калышы мүмкүн. Ошол учурларда мисалы акча таппай атат деп туруп кетип калбайсың да эң башында. Же болбосо кээ бир үй бүлөлөрдү караңыз, майып баласы төрөлүп калып атат. Майып бала төрөлгөн үчүн үй бүлө бузулбаш керек да. Мен бүгүнкү күндө түшүнүп калдым, бул көп адамдар эң биринчи иретте өздөрүн сыйлашпайт экен, өздөрүн сүйүүнү билбейт экен. Ошонун негизинде кээ бир адамдарда эгоизм шкваласы күчөйүп кетип, башка бирөөнү жанында көрүүнү мындай кандайдыр бир башка адамды жанында көрүүнү мындай тең көрбөйт экен да. Бул биринчи маселе, проблема. Экинчиси, сапатсыз жашаган үй бүлөлөр бар. Ал үй бүлөлөрдө экөө бири-бирин тиричилик үчүн гана чыдап келген үй бүлөлөр бар. Бул эки крайность деп мен эсептейм. Орточо крайность бул үй бүлөлөр ушу үй бүлөлүк философияны жүргүзүп, ынтымакта жашап, бири-бирин сүйүп, жана бири-бирине тиреш болуп жашоодо кетсе, бири-бирин кылып аткан иш-чарасын кабыл алса, мен үчүн бул үй бүлөлүк да. Ошондуктан мен бүгүнкү күнгө чейин, мен ажырашкандан бери 5 жылдан убакыт өттү. Мен өз каалоом менен бүгүнкү күнгө чейин күйөөгө тийбедим. Эмне дегенде, мен үчүн эң алгачкы принцип бул адамдар бири-бирин кабыл алыш керек. Мен чөйрөмдө абдан жакшы эркек кишилер бар. Мен аларды сыйлайм. Ошолор менен кээ бирлери менен болууга даярмын. Бирок мен өзүм толугу менен мени кабыл алсын деп атам да. Ошо менин бөлөчөк күйөөм. Мен мисалы бул ишти кылба, бул ишти кыл, бул жерде отурба, бул жерде жашайбыз, жашабайбыз деген маселелерди биз бирге чечишибиз керек. Ал адам бир гана мен күйөөм болгон үчүн, бир гана биз Кыргызстан, Борбор Азияда жашаганыбыз үчүн мага чектөөлөрдү койбош керек. Мен дагы анга карата өзгөчө бир стереотип же блокторду койбошум керек. Бул үчүн мен үчүн өтө маанилүү маселе. Ошондуктан мен бул нерсеге көп жылдан акырындап барып аткан нерсе да. Акылдуусуз, билимдүүсүз, жашсыз, сулуусуз, анан мындай айымдарга, ушундай айымдарга карата мындай башка эркектер тарабынан харассмент болгон учур болобу? Көп болот. Мына бул боюнча депутат Эльвира Сурабалдиева чоң суроо көтөргөн. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө негизи Кыргызстан эмес, бардык дүйнө жүзү эле ушундай бир уятсыздык, кандайдыр бир концепция, индивидуализм өтө күчөйүп, анан элдер бири-бири менен мындай урматтоо деген нерсе, адеп негизи төмөндөп атат да. Бул дүйнөлүк көрүнүш, Кыргызстанда бул өзгөчө мындай каралып атканын негизи эмне дегенде биз чыныгы бул маселеге көңүл буруп атабыз. Мен ойлойм, мына биздин кошуналарыбызда, жабык өлкөлөрдө, мен айтпай эле коеюн өлкөлөрдүн атын, аларда харассмент мындан көп эсе болушу мүмкүн. Бирок алар аялдарды үйүндө отургузуп коюшту, аялдарды үйдөн чыгарбай коюшту. Биз жок дегенде аялдарды мүмкүнчүлүк берип, чөйрөдө социализация кылып алып жүрөбүз. Бирок ошол учурда биз аял кишилерди аял затына
туура мындай шарттарды түзүп, аларга коопсуздукту мындай кепилдик берүү системасын толугу менен түзө элекпиз. Жана бизде көптөгөн ата-энелер миграцияга кетип, балдары кароосуз калып калды. Мына ошолор кандай сапаттуу тарбия алдыбы, ала албадыбы, чөйрөдө биз аларды кыйнадыкпы, кыйнабадыкпы, бүгүнкү күндө биз жооп бере албайбыз. Бирок акырындап ушинтип келип аткан жаштар тарабынан көргөзүлүп аткан кандайдыр бир мындай зөөкүрчүлүктөрдү көрүп атпайбызбы? Ошонун жыйынтыгында айтып коюш керек, бизде өзгөчө бир жоготуп алган поколенияны бир өстүрүп атабызбы деген дагы бир ой кетип атат да. Жеке өзүңүзгө карата ушундай болгон учур кездешеби, мисалычы? Мага болгон маселелер болот, бирок мен юристмин, жана дайыма аз болобу, көп болобу акча тапкан, өзүм үчүн коопсуздукту орнотуп ала турган аялдардын мындай санына кирген болгондуктан мен үчүн өтө мындай кооптуу маселелер түзүлгөн эмес, мындан ары дагы болбой эле койсун. Жана болгон учурда дагы мен өзүм үчүн тура алам да. Мен ошондуктан көптөгөн биздин өсүп келип аткан кыздарыбызга, аял затына негизи мындай бир өтө керектүү сунушум бар эле. Бул көбүнчө аял затына билимдүү, биз аял затын, билимдүү кыздарды чоңойтушубуз керек экен да. Алардын өзү үчүн иштей турган, өзү үчүн кичине болсо дагы бирок өз мээнети менен акча таба ала турган система болуш керек экен. Экономикалык мындай камсыздоо болуш керек экен да. Эмне дегенде ал аялдарды эч ким кемсинте албайт. Эч бир учурда күйөөсүнүн үй бүлөсү дагы мындай кемсинтүү жолуна азыраак барат. Барган учурда дагы аял киши өзүнө жооп бере алат. Мына мен үчүн бул аял заты экономикалык процесстерде иштеш керек, болуш керек. Жана экинчиден аял киши төрөп балдарды чоңойтот да, ошол балдарга дагы жакшы тарбия бериш керек деген ой менен биз ошо аял кишилерге коопсуздукту орноштуруп, мамлекеттик мекемелердин иштерин күчөйтүп, жана эң алгачкысы ар бир аял затын, ар бир кызга жакшы билим берип, жакшы экономикалык стимулдарды беришибиз керек экен. Көп учурда ушу айымдар мисалы карьера жасаш үчүн же болбосо дагы башка жагдайларда мисалы эркектердин түздөн түз мындай чектен чыккан тийишүүлөрүнө же жаман орой мамилелерине учураган учурлар кездешип калат да. Анан ошондон улам жана сиздин оюңуз дагы туура болсо керек, бул билим, экономикалык мүмкүнчүлүктөр. Анан Майрам эже, мен сизге бир нерсени мындай уверенностью могу сказать. Негизи мен менен деле андай маселелер болгон. Мен негизи өзү булга чейин бизнес тармагында иштегеним үчүн көптөгөн колунда бар, көбүнчө мындай уяты барбы, жокпу маселе жок. Ушундай нерселерди сунуштаган адамдар болот, эркек кишилер. Бул мүмкүн сыноо иретинде. Бул негизи өзү буну мен эмнеге жазып койдум? Биология. Это просто биология человека. Всё. Мен бул нерсеге мындай көз карашым бар да. Ар бир учурда мен ушундай адамдар менен кийин жакшы, көбүнчөсү менен жакшы шериктеш болуп калдым да. Эмне дегенде көп адамдар бүгүнкү күндө социалдык комьюнити, социалдык бири-бири менен байланышты жакшы түзө албагандын негизинде көбүнчө эркек кишилер үчүн бул бир социалдык коммуникацияларды күчөйтүү, аял кишилерди таануу жолу бул секс болуп калат экен да. Мен байкоом боюнча ушундай. Аларга альтернативаны сунуштап, кел экөөбүз отурайлы, жакшы сүйлөшөйлү, бирге басайлы деген концепцияны көрсөткөндөн кийин, чай ичейли деген, бара эркек кишилердин дагы аял кишилерге мамилеси өзгөрүлөт экен да. Мына ушул маселе бар. Бул мен өзүмдүн практикамдагы болгон маселелер, ошондуктан мен бул суроого мындай коркунучтуу карабайм, чыныгы. Анан экинчиси болсо деген, бул аял кишини колдогон учурда гана чөйрөдө ушундай мындай сапатсыз башаламандык, башы жоктук феномендер жоголот экен да, эркектер тарабынанчы. Ошондуктан мен көп аял кишилерди колдойм. Мен көбүнчө аял кишилер менен иштейм. Эксперттик болобу, булга чейин юридикалык практикамдабы. Жана экинчиден ушул аялдар коомчулугун мындай күчөйтүүгө көп аракет жасайм да. Негизичи ким менден эмнени сурансын, колуман келеби кылып берем. Булга чейин мисалы Нокенде бир ушу өсүп келаткан кыздар үчүн тренингдер болуш керек деди.
макул деп Zoom аркылуу кирип өткөрүп бердим. Андан кийин нарында болот деди, макул деп Zoom'дан кирип өткөрүп бердим. Колуман келишинче эми ал жерлерге барып келүүгө мүмкүнчүлүгүм жок, бирок Zoom аркылуу болсо дагы өтүп берем да, мындай кандай десем ушу аялдардын бири бирин колдоо угутун негизи ушул угут багытты чоңойтуш керек экен. Жана биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен өзүмөн баштагам. Мен өзүмөн мүмкүнчүлүк болушунча баарын колдоп, мүмкүнчүлүк болушунча менден келген иш аракеттерди жасап тургам. Мындан ары дагы жасайм. Эң сонун негизи өзүңүздү мындай бай адамдардын катарына кошосузбу? Материалдык анан мындай рухий байлыктын мааниси канчалык сиз үчүн? Мен өзүмө абдан бай адам деп сезем. Буга өзгөчө комплекстүү бай адам болуш үчүн комплекстүү ресурстар керек. Бул эң башында ден соолук. Мен өзүмүн тамак ашымы, өзүмүн спортуму, андан сырткары өзүмө алып жүрүштү, тышкы кийимими, интеллектими, кандай маалыматты алыш керек, албаш керек, ошону фильтрация кылууну бүгүнкү күнгө чейин жакшы үйрөнүп, сортировка кылышты дагы үйрөнүп келдим. Жана менеджмент тармагында жок дегенде кичинекей мекемени башкарып, кийин чоңду башкаруу тармагында менде 8 жыл тажрыйбам бар. Мен ойлойм, бул 30 жашка бул өтө жакшы тажрыйба. Мындан кийин мен мамлекеттик мекемеге барамбы, бизнес тармагында, же болбосо бейөкмөт мекемелерди башкарамбы, мен бардык жерде орточо же болбосо күчтүү эффективность берип, адамдар менен таза иштеп берүүгө мындай эрким дагы, билимим дагы жетишерлүү. Мындан ары дагы жакшыланам да. Ошондуктан акча бул результат. Байлык бул өзгөчө комплекстүү ресурстарды чоңойтуп, ошол менен жүрүп, элдин алдында мындай бетиң ачык жүргөн кез, бул ошонун түбү бул байлык деп ойлойм да. Ошол байлык. Эң сонун ийгилик каалайм. Сизде мындай чечкиндүү, билимдүү, эркин Кыргызстандын кыздары, айымдары көп болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат сизге.